Педиатр Аманбаева. Баланын шилекейи тамак жегиси келгенде агат. Дарыгер педиатр Айнура Аманбаева энелердин керектүү бир катар суроолоруна токтолду. Учурда балдар сасык тумоого көп кабылып жаткан мезгил. Балдар бейтапканасына баш баксан кезектин көптүгүнөн баш адашат. Бул оорунун алдын алуу дарылоо жолдорун айта кетсеңиз. Жыл сайын жаз, күз айларында сасык тумоо күчөйт. Грипти үй шартында дарыгердин кеңеши менен дарылап койсо болот. Үйдү шамалдатып, күн тийгизип, балдарга суусундуктан көбүрөөк берип туруш керек. Бейтапканага айла кетип, оору өтүшүп кеткенде жиберген туура эмес. Жайында организмди жакшылап чыңдаса, кышында ооруга туруштук бере алышат. Сасык тумоого кайдыгер мамиле кандай жыйынтык алып келиши мүмкүн? Ден соолук кескен начарлайт. Өтүшүп кеткен убакта менингит, пневмония оорулары келип чыгат. Балдар эмес, чоңдор деле олуттуу мамиле жасашы керек. Сасык тумоо вирустук оору. Вируска ашыкча бактериялар кошулганда менингитке жетип чарчап калгандагы балдар бар. Балдардын муун оорулары тууралуу кеп кылсак, эмнеден улам балдардын дене түзүлүшү туура эмес калыптанып калат. Эгерде балдардын муун оорулары туаса болсо, төрөлгөндө эле билинет. Бир буту кыска же бир жери үрчүбөй калса, дисплазия деп коебуз. Сөзсүз ортопедтерге жөнөтөбүз. Кээде өспүрүмдөрдүн кальций жетишпегендиктен какшап ооруйт. Айрым учурда бруцеллез болуп калышы ыктымал. Алгач текшерүүдөн өткөрүп консультацияларга жиберебиз. Биз кичинекей кезде буту колубуз ооруп жатса, ата-энелер сөөгүң өсүп жатат деп койчу. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Сөөгү өскөндө аны менен кошо эт, кан тамырлар, нервтер өсүшү керек. Мындайча айтканда, сөөгү өскөндө эти ошого жараша кубалап жетиши керек. Жете албай калганда сөөгү өсүп кетет дагы, кан тамырлар сезгенип ооруй баштайт. Биз массаж жасап, витамин жазып беребиз. Ата-энелер балдарды алаксытыш үчүн боюң өсүп жатат деп келишкен. Баламдын тиши чыкпай жатат дегендерди да угуп калам. Тиш канча жашында толук чыгып бүтүшү керек? Балдардын тиши 6 айдан баштап шарттуу түрдө чыгышы керек. 6 айында аст үстүнө 2, 1 жашта 8 тиш чыгып калышы зарыл. Айрым балдардыкы 8-9 айында чыгат. Булардын баары эненин организмине жараша болот. 1,5 жаш, 2 жашында бардык тиштер толук чыгышып калышы керек. Тамакка табити тартпаган арык балдар кездешет. Алар эмне себептен тамак жегенден качышат? Балам арык, тамак ичпейт дегендер көп. Таттууну көп жеген баланын табити тамакка тартпай калат. 6 айдан баштап балага аз-аздан түрлөп тамак берип башташы керек. Мага балам тамак жебей жатат деп келген келиндерге балага тамакты түрлөп, кооздоп, фантазияны кошуп бергиле дейм. Үйдө жасалган тамактардан майы жок, тузу азынан эзип жедириш. Анан баланын шилекейи агып жатат деп келишет. Баланын шилекейи негизинен тамак жегиси келгенде агат. Ошол мезгилде берип калса жейт. Анан балдар кичинекей кезинен эле толмоч болушу шарт эмес. Баланын тукум жагына көп басым жасалат. Көп кыймылдаган балдар арыгыраак, ошол эле учурда ой жүгүртүүсү тез болот. Жайында көчөдөн ар кайсысын сатып жей берип, балдардын жайында ич өткөгү, кус майы башталат. Ошондон көрө өзүбүздүн баткенден чыккан өрүк, кактардан пайдалансак дурус болмок. Ошолордон эле компот кайнатып берген эң сонун. Балдарга берилип жаткан витаминдер тууралуу айта кетсем, негизи витаминдерди тамак аштан алган эң сонун. Бирок балдарыбыздын баары эле күнүнө 200 грамм эт жеп жатат деп айта албайбыз. Ким кандай шартта жашап жатканын текшерип барганда көрүп жатпайбызбы? Айрым учурда тамак аштын жетишсиздигинен витаминдерди таблетка, ар кандай аралашмалардын жардамы менен алууга туура келет. Акыркы жылдары сиздин көзөмөлүңүз боюнча балдар арасында кандай оорулар көбөйүп жатат? Балдардын туаса жүрөк оорусу көп кездешүүдө. Эне төрөгөндөн кийин калыбына 3 жылда келет. Бизде ал эреже сакталбай жатат. Келиндерди гинекологко алып барып, сактануучу каражаттарды пайдалангыла деп жемелейм. Ата-энелери менен дагы жаман көрүнүшкөн учурлар кездешет. Медицинада оорунун алдын алуу ыкмалары бар. Негизи ичтен бир мүчүлүштүктү байкап калышса, дарыгерлер аборт кылыш керек деп айтышат. Бирок энелер тил албай коюп, жарыкка майып балдарды алып келишүүдө. Баш оорулу, бөйрөк оорулу болуп төрөлгөндөр да бар. Учурда аз кандуу энелердин саны 70-80% түзөт. Булардын бардыгын эле организмде чыңдагыла деп айтып келебиз. Кудайга шүгүр, азыр интернет деген бар. Жаштарыбыз ал жактан да кеңештерди окуп жатышат. Тукум куучу оорулардын түрлөрүн да мүнөздөй кетсеңиз, тукумунда оору болсо кийинчерээк билинет. Медицинада түзүлүшү боюнча ооруган адамдардын төмөнкүдөй типтери бар. Астеник, нормастеник, гиперстеник. Астениктер ичеги, карын ооруларына жакын болот. Нормастениктер көп оорушпайт. Гиперстенниктер болсо бойлору кичинекей, толук болгондуктан жүрөк ооруларына көп кабылып, ачуулуу келет. Ошондуктан адам тукумуна жараша калыптанат. Балдардын психологиялык жактан жабыркаганы көп факторлордон улам келип чыгат. Курсактагы кезинде баш жагына доо кетип, инфекция кирип кетсе, туаса оорулуу болуп төрөлүшүнө алып келет. Чындыгында жаш кезинде психологиялык жактан көйгөйлөрдү жеңип коюу жеңил. Мектептен мугалимдер, үйдөн ата-энелер баланын жүрүм-турумуна байкоо жүргүзүп турушу керек. Балдардын ич өткөгү тууралуу кеп кылсак, ич өткөк бул жугуштуу
оорулардын бири. Балдардын ич өткөгү биринчиден тазалыкты сактабагандан болот. Жаздан баштап күзгө чейин байма-бай ич өткөк менен күрөшөбүз. Кээ бир энелер баласы жакшы чоңой электе жумушка чыгып алып, баланы 3-чү, 4-чү планга коюп коюшат. Анан кичинекейлерди эже сиңдилери, чоң апа, чоң аталары багат. Сенин балаңдын өзүңдөн башка эч кимге кереги жок деп келген энелерге айтуудан тажабайм. Бир жолу энеси жумушка кеткенде 6 айлык баласын сиңдиси карап калат. Ал күрүчтү көп берип салыптыр. Кыйналган кызга операция жасап 200 грамм күрүч алып чыгышкан. Кээ бирлер ушинтип туура тамак бергенди билишпейт. Айрымдар балдардын оозуна кургак эле бирдемелерди тыга беришет. Кээде кабылдамага балдардын көздөрү алайып, ооздору кургап келишет. Анан ой суу берчи десең балдар тимеле жыргап жакшы болуп кетишет. Бала суусундукка көбүрөөк муктаж. Мектепке барса деле апасынын эмчегин эмген балдар бар. Мындан улам баланы канча жашка чейин эмизүү туура? Баланы 2 жашка чейин эмизүү программасы киргизилген. Ал эми 1996-жылдан бери эркин эмизүү программасы иштеп келет. Төрөлгөн бала бир күндө күндүзү 12ден түнкүсүн 8ден ашык ирет эмчек эмет дегенди түшүндүрөт. 6-7 жашка чейин эмгенде деле булактап сүт чыга бербейт. Бала менен эне көнүп калып ортодо бири-бирин алаксатуу эле болот. Бала 2 жашка чейин эмсе 40-50 жашында кант диабети, жүрөк оорулары менен оорубайт деп айтышат. Бирок 6 айынан баштап аз-аздан тамак жеп башташы керек. Алгач 2-3 аш кашык, 8 айында болсо 10 кашыкка жетип калышы керек. Ортодо шам-шум этүү деген бар. Мында балага алма, банан, түрдүү жер жемиштер берилет. Балага жасалма сүттөрдү берүүнүн зыяндуу жактары барбы? Жасалма нерсе эненин сүтү балага каршы келген кезде же баланы багып алган кезде берилет. Аларга кошуп витаминдерди беребиз. Сүтү жетпей калган энелер да колдонушат. Жасалма сүткө кошуп витаминдерди да берип жүрөбүз. Ал тамактар баланын салмагына, айына жараша эсептелип берилет. Зыяндуу жактары деле жок, бирок эненин сүтүнөн өткөн эч нерсе жок. Кичинекей баланы жуунтуу, туура кийиндирүү тууралуу кеңештерден айта кетсеңиз. Баланын киндиги түшкөн кезден баштап күнүгө киринтип турса, баланын денеси чың болот. Үйдүн шарты келбесе 2 күндө бирден киринтүү туура. Жаңы төрөлгөн бала керек болсо денеси менен дем алат. Терди да көп бөлүп чыгарышат. Маалы менен жуунтуп койсо жакшы уктап, сергек турушат. Баланы кийиндиргенде болушунча кенен кийимдерден алыш керек. Кийим баланын денесин кыспай, дем алуусуна, сөөктөрүнүн туура өсүшүнө шарт түзүшү керек. Уктап турганда баланы көмкөрөсүнөн сүт эмгенден кийин 20 мүнөт бала кийкириш үчүн тигинен кармап туруш керек. Келиндерге памперсти конокко барганда эле колдонгула деп айтып турам. Антпесе аба өткөрбөй денени аллергия кылат. Асель Керимкулова, невропатолог. Көп кайгырган адам көп ооруга чалдыгат. Жылдан жылга нерв оорулары жашарып жаткан адистер айтышууда. Нерв ооруларынын жашаруусуна эмне себеп болууда? Туура, жылдан жылга нерв оорулары жашарууда. Анын себептерине токтолсок, бүгүнкү жашоо шартыбыздын ордуга, тамактанып жаткан азык заттардын экологиялык жактан таза эместиги, адамдардын сабырсыздыгы. Чынында азыр адамдар абдан сабырсыз, ачуулуу, орой. Жарандарыбыздын орой, ачуулуу болушуна социалдык абалыбыз түздөн-түз таасир этип жатат. Анткени эл толук жумуш менен камсыз болгон эмес. Эртең кантип нан таап келем, балдарымды кантип багам деген ой көп адамдардын жүрөгүн оюп турат. Жумуссуздук, каражаттын жетишсиздиги адамдарды стресске алып келүүдө. Стресс менен депрессия нерв оорусунун башаты десек жаңылышпайм. Мындан сырткары учурда колдонуп жаткан жашылча жемиштерибизде ашыкча нитраттар менен өстүрүлүүдө. Дыйкандарда жашылча жемиштердин түшүмү жогору болуш үчүн же аларды узакка сактоо максатында ар кандай дары-дармектерди өлчөмдөн көп колдонуп жатканын эксперттер айтып эле жатышат. Бул да ар кандай оорулардын пайда болушуна жана жашаруусуна шарт түзүүдө. Оорунун 80% нервтен деген туурабы? Ооба, бул сөз жөн эле айтылган эмес. Адам канчалык стресс менен жашаса, көп кайгырса, ошончолук ооруга көп чалдыгат. Ошондуктан биз эң алгач нервти сактоого үйрөнүшүбүз зарыл. Акыркы убактарда элдер сода суутек кычкылы менен дарыланып жатканын угуп калдык. Сода менен суутек кычкылынын пайдасы барбы? Негизи эле медицинада өзү билемдик менен дарылануу туура эмес деп айтылат. Эгер адамдын бир жери ооруп жатса, үйдө жатып алып колго тийген, элден уккан нерселерди иче берген болбойт. Ооруп калган учурда сөзсүз дарыгердин көзөмөлүнөн өтүү зарыл. Элден уккан нерселерди ичүү менен ден соолукка чоң зыян алып келишиң мүмкүн. Содан айрым адамдар зарына болгондо ичишет экен. Зарына тамак сиңирүү органдарынын бузулушунан улам пайда болот. Андыктан сода ичип алып жүрө бербей дарыгерге көрүнүү керек. Ал эми суутек кычкылын ичүүгө такыр болбойт. Ал теридеги жараттарга гана жардам берет. Демек өзү билемдик менен дарылануунун арты жакшылыкка алып келбейт экен да. Сөзсүз, ар бир адамдын организми ар башка. Бирине таасир эткен дары экинчи адамга жардам бербеши мүмкүн. Күн болгондой эле бир адам сода ичип айыгып кетсе, экинчи адам сода ичип ден соолугунан такыр ажырап калышы мүмкүн. Ден соолукту сатып алууга, кайра калыбына келтирүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан элден уккан нерселерди ичип, өз ден соолугуңарга кыянатты кылбоого чакырат элем. Негизи эле адамдардын баары жылына бир жолу дарыгердин текшерүүсүнөн өтүп, оорунун алдын алып турганы жакшы. Ооруну дарылаганча анын алдын алган оң эмеспи? Дарыканаларда сатылып жаткан кальций, витаминдер
витаминдердин пайдасы канчалык? Аларды ичип организмге керектүү витаминдерди ала алабызбы? Албетте аларды ичүүгө болот, бирок мен витамин ичишим керек, мага кальций жетишпейт деп эле өзү билемдикке салып иче берген да туура эмес. Бардык эле нерсени ашыкча ден соолукка зыян алып келет. Кальций витаминдерди да дарыгердин көрсөтмөсү менен колдонуу зарыл. Аларды ичип баштоодон мурда атайын анализдерди тапшырып көрүү керек. Эгер чынында эле организм витаминдерге муктаж болсо, анда дарыгер өзү сунуштайт. Болбосо биздин организм өзүнө керектүү заттарды күнүмдүк тамак аштан эле алып турат. Кошумча витаминдер айрым учурда гана керек, болбосо аларды жөнү жок эле ичүүнүн зарылчылыгы жок.